Достор чогулуп калганда көлдүн түбүнө чуңкуп кирип, бөтөлкөнү алып чыккан оюнду ойнодуңуз беле? Анвар жана анын командасы дагы көлгө ыргытылган бөтөлкөнү алып чыгуу үчүн сууга чөмүлөт. Бирок бул алар үчүн оюн эмес. Дайверлердин командасы 8 жылдан бери Ысык көлдү таштандыдан тазалап турушат. Пластиковые пакеты, пластиковые бутылки. Плюс проблема в том еще, что наше население, наверное, играется, что ли, берет, засыпает эти бутылки песком и бросает. Все, в общем, что люди приносят на берег, оно там находится. Кепки, трусы, там, нижнее белье, не говорю там о гигиенических вещах. Анвардын айтымында алардын аракетине карабай, Ысык көлдүн түбүндө дагы деле таштанды көп. Бирок көлдү таштандыдан тазалаш үчүн бул дагы жетишсиз. Адамдар калтырган таштанды сууну, жер кыртышын, балыктарды жана адамдардын өзүн дагы уулай берет. Как видите, за 10 минут мы собрали 2 мешка мусора. Давайте беречь Ысык-Куль и не будем туда его бросать, дорогие друзья.